Тыштан канча каражат келип кайсыл жакка сарпталды? Бул тууралуу бүгүн өкмөт үйүндө өткөн брифингде вице-премьер-министр Эркин Асрандиев так маалымат берди. Ага ылайык Кыргызстанга донор уюмдардан 321 миллион доллар келип түштү. Өлкөдөгү пандемия учурунда ал каражаттын ичинен 173 миллион доллар сарпталып, 80%дан ашыгы бюджеттин чыгаша бөлгүн. Тактап айтканда айлык акы, социалдык төлөмдөр, жөлөк пул, медициналык каражаттарды алуу жана аз камсыз болгон муктаж адамдарга азык-түлүк алууга жумшалган. Белгилей кетсек, пандемия учурунда өндүрүш токтоп, чек аралар жабылып, эл үйдөн чыкпай отуруп калгандыктан бажы жана салык органдарына каражат түшпөй калган. 321 миллион доллар Кыргызстанга келип түшүп атат. Ошол келип түшкөн акчанын ичинен 173 миллион доллар сарпталды. Калганы мына 321ден 173'tü алсак, калган 148 миллион бүгүнкү күндө Улуттук банкта биздин борбордук казначействонун эсебинде эч коротулбай ошол жерде турат толугу менен.